түшүндүм эми азыр мен азыр силерди түшүнүп атам. Баарыңар күйүп өрттөнүп ал жерден эми жыргагандан эч ким иштебейт. Баардыгы ошол жерден бала чакасын багып атат. Эптеп кичине кредиттери бар, эптеп кичине тыйын кылып нан таап жеп туралы деген адамдар. Анын баарын билебиз. Өкмөттөн айлык албайбыз. Анан менин өзүмө тиешелүү ыйгарым укуктарым боюнча эже. Мен азыр силердин үнүңөрдү өкмөткө жеткирип алам. Бишкек мэриясына жеткизип өтөйм. Мен бирок азыр ошон үчүн мындай сүйлөшөлү. Проблеманы билебиз. Өрттөнгөнүн билебиз, күйүп атканын билебиз. Эмне кылышыбыз керек? Ошону сүйлөшөлү азыр. Жардам берип Бишкек мэриясына ошол жардамды иреттеп алышыбыз керек да же. Анан жумуш ордусту. Анан менин миссиям эже. Менин милдетим мен өкмөткө сунуштоо. Ушунча адам кайрылып атат, ошондой болуп атат, карагыла деп мен өкмөткө кайрылам. Билесиңер. Мэрияга кайрылам. Бизге оң сүйлөй турган жанагы биз жазган арызды, биз айткан эмени папканын сыртында калбастан биздики убагында бизге азыр жайнеге бергирип жазба деди, жазып Сизди жок деди. Сизди сурадык. алып кетти. Сизди жок деди. Ошо киши алып кетти. Саат 4-тө акчасын берет деди. Фракциянын жыйыны болуп атат. Жанара Кайфалов Нарынга кетти деп. Нарынга кетти деп. Сиздин жок дешкен. Өкмөттүн отчету болот деп келсем, өкмөттүн отчету жылып калыптыр. Сиздин Анан кайра Биздин сияктан келатканда эле биз звонить этип сурап келгенбиз. Бизге азыр биздин азыркы берген заявлениябызды, биздин азыркы берген арызыбызды алып кирип кетти. Сиз ошону кошо кирип, ошону биринчи очередь жеткирип, бизге ответин чыгарып бериңиз. Нарынга бүгүн эмес, менимче эртең же бирси күнү мен барбай калдым. Бияка Нарынга барат деген болгон. Биз бир мектепке барып компьютер тапшырып келмекпиз. Бирок менин ордума башка бирөө кетет Нарынга. Буларда ошондой маалымат болушу мүмкүн. Ооба. Бирок азыр эмес, эже бир 2 сааттан кийин. Макул болсо